Мен азыр дагы бир аябай жакшы табылга таап атам. Кыргыз элинин бир чыгаан кыздары бар. Бирок жашы өтүп кетти ал киши. Азада Өтүп кетти. Бейимкулова деген акын эжебиз бар болчу. Көптөгөн ырлардын автору. Өзгөчө азыр жанагы өнөрдү сүйгөндөрдүн эсиндемин же болбосо баркынды сүйгөндөрдүн эсинде деген ырдын автору. Ошол Азада Бейимкулова эжебиз менен Самаркандта чогуу окуган Абылкасымов Чекшен деген ата. Мына Азада Бейимкулова эженин группалашы болот экен. Ошол боюнча бир маалымат берип койсоңуз. Азада Бегимкул. Ушул Азада жөнүндө кайгылуу эскеримди жазып жатып, бир ой толгону айткым келет. Эгерде Азада эрте кетпей таланты аздектелгенде, ыр жазган аял кишилердин алыкулуу болмок. Талантты сүйгөндөрдүн эсимден деген ырлар эмне деген ыр? Мен да эскерүү Азадага арнаган аза күткөн ырымды өзүнүн ырынын негизинде жана Самарканд шаарында окуп жүргөндөгү кыял жорулугун сулуулугун эстеп, ички дүйнөм казанда кайнаган суудай болгон үчүн жаздым. Азада төөлүк арбагында эстей жүр. Ушул күнгө чейин сендей шайыр, акылдуу, сулуу кызды көрө элекмин. Момунова эжең сага гениалдуу баа берген бир гана сөз менен Азада бегим көк асманда жаны өткөн чагылган деп. Төх, эмнеге жашабадың, ырларың делге тартуулабадың экен, бул жалган трагедия ушул тура. Эми туугандар, ушул Азада Бегимкулованын ырынын негизинде кайра которуп туруп бир жазып койдум эле, бир 2-3 куплетин айтып коеюнчу. Макул. Толгонуп толкундаган сезимдериң, тагдырга неге эртелеп башың тийдиң, таалайсыз бул жашоонун тагдырынан талантыңды аздектебей кете бердиң. Буркурап боздой берди сезимдериң, чогуу жүргөн Самаркандты мен эскердим. Баалаганды таланттын теңдеши жок, баркыңды сен кеткенде билди энең. Кайгырып капаланды сезимдерим, карайлап сени эстесем жүдөп кетем. Азада көк асманда чолпон элең, кадырыңды таланттар билди эми. Чарпылып чыркырады сезимдерим, эске түшсөң Самаркандты окуп жүргөн Азада ырларыңды дайым окуп, таалайсыз махабаттан өксүйм. Талантың көншал болуп ташыл эле, өмүрүң ушунчалык кыска беле, бир гана элдесе элесиңди жылдыз сымал, айла жок түбөрүккө мен эстеймин. Ошол ырынын негизинде жазып койдум мындай. Жүрөгүм эме болуп толкунданган үчүнчү.